Bismillahirrahmanirrahim. 72 жаштагы Газипа эне жашаган Кыргызчек айылында электр жарыгы тынымсыз өчүп, жергиликтүүлөрдү түйшүккө салды. Мындай көрүнүш күн алыс орун алып, жарыктын жоктугунан үй тиричиликтерин жасоодо кыйынчылыктар жаралып жатканын айтат. Жада калса неберелери кечкисин сабак аткара албай калган учурларда болоорун кошумчалайт. Свет өчүп атат, көө өчүп атат, сааттан кечке чейин өчүп атат. Бирде саат 10-до, 11-де тамат. Эскертүү берген, баягы кагазында бар. Onu olga карабай эле өчүрө берет. Сабагын аткарганда ошо неме менен телефон жарыгы менен аткарат. Учурда Ош электро ачык акционердик коому пландуу өчүрүүлөрдү тынымсыз аткарып жатат. Бирок айрым учурда жарандар эскертүүсүз эле өчүрүүлөр болуп жатканын айтууда. Жакында эле өкмөт башчы энергетиктер менен болгон жолугушууда калкка үзгүлтүксүз жарык берилиши керектигин айткан. Элибизде эскертүү болсун, эми көчөдөгү светтин жоктугуна чыдай берет. Алда болбой баратса, биз кейбир жанагындай элге кызмат көрсөткөн кейбир тармактарды да өчүрүш керек. Особенно Бишкекте, кейбир ресторандар өтө болбосо газга өчүрсүн. Туура? Өчүрүбүз газга өчүрсүн. Ал эми тийиштүү кызмат чектөөлөр оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүгө байланыштуу болуп жатканын жөө келтирип, калкка электр жарыгы өчүрүлө турган аймактардын тизмесин тынымсыз соц тармактарга жарыялап жатканын билдирди. Ал эми эскертүүсүз өчүрүүлөр шартка жараша экенин кошумчалады. Кээ бир айылдарда 2-3 күндөп өчкөн негизги себеби, мисалы үчүн чоң линиялар болот, аябай узун линиялар болот, узундугу 50-60 километрге жеткен линияларыбыз болот. Ошо линияларды бир күндө бир бригада толук бүтө албайт. Ошон үчүн аргасыздан биз 2-3 күн ремонт иштерин созгонго аргасызбыз. Биз өзүбүздүн расмий сайтыбызда жана социалдык тармактарда графикти жанагындай план боюнча өчүрүүлөрдү берип турабыз. Анан негизинен пландуу өчүрүүлөр бир күн мурун берилип турат. Өлкөнүн энергетика министрлиги кыш мезгилинде калкка электр энергиясын берүүдө чектөөлөр болоорун жана үнөмдүү пайдалануу керектигин эскерткен. Буга себеп токтогул кесиндеги суунун көлөмүнүн аздыгы деп айтылган. Бирок жылытуу сезону башталбай жатып, саатта өчүп жаткан жарык элди түйшүккө салды. Элнуру Калбаева, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.